Бүгүн Бишкекте журналист Наталья Любезнованын президент менен биргеликте узак сапарга аттануу деген аталыштагы китебинин бет ачар аземи болуп өттү. Китепте президент Алмазбек Атамбаевдин 2011-жылдан тарта 2017 жылдардагы чет мамлекеттерге болгон иш сапарлары баяндалат. Анда Кыргызстандын башка өлкөлөр менен болгон мамилеси, өнөктөштүгү, өлкө лидерлери менен болгон жолугушууларда бир катар маанилүү маселелердин чечилүүсү тууралуу жазылган. Описала, как мы вступали в Евразийский союз, описала европейские визиты, Китай, Казахстан, Узбекистан. То есть все, что было за эти 6 лет, потому что вот так получилось, что я единственный журналист, который работала на протяжении всех этих лет в пуле президента, освещая визиты. Мое огромное спасибо Раулю Ахмерову, который создал дизайн этой книги, восприняв просто идею, что это должно быть движение. Огромное спасибо, нижайший поклон Султану Досалиеву. Китептин ачылыш аземине журналисттин кесиптештери, жакын санаалаштары жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышып, Наталья Любезновага мындан ары чыгармачылык ийгиликтерди каалашты.